Тоң районундагы Жумаев Мырзабек атындагы жалпы орто билим берүү мектеби мугалим Абдрахманова Наргиз Кылычбековна. Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн бизде табият таануу сабагы. Сабактын башында силерге жагымдуу маанай тартуулайм. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы таанып билүү методдору, байкоо жана тажрыйба. Сабактын максаты табияттын сырын билүү үчүн байкоо жана тажрыйба жүргүзүүнү үйрөнөбүз. Гномон, флюгер, термометр куралдары тууралуу түшүнүк алабыз. Жаратылышты сүйүүгө, коргоого тарбияланабыз. Табияттын жашыруун сырын билүү үчүн байкоо жүргүзүүгө үйрөнүшүбүз керек. Чыныгы байкоочу чыдамкай жана туруктуу болот. Мисалы, төмөнкүлөргө байкоо жүргүзөбүз. Асмандагы жылдыздардын абалынын өзгөрүшүнө, асмандагы күндүн жана айдын кыймылына, абанын температурасына, шамалдын багытына жана башкаларга байкоо жүргүзүүгө болот. Байкоо үчүн гномон, термометр, флюгер деген куралдар, күндүн жана айдын чыгышы менен батышы көрсөтүлгөн жылнаама керек. Түндүктөн түштүктү көздөй кеткен түз сызык чак түш сызыгы деп аталат. Чак түш сызыгынын багытын аныктоо үчүн эң жөнөкөй курал таякча колдонулуп келген, ал гномон деп аталат. Гномон грек тилинен которгондо көрсөткүч, багыт дегенди билгизет. Байыркы Римде Август падышачылык кылып турганда бийиктиги 40 метр болгон гномон орнотулган. Ал эми 1430 жылы Борбор азиялык белгилүү астроном Улукбек бийиктиги 55 метр келген гномонду Самарканга тургузган. Флюгер шамалдын багытын аныктоо үчүн кызмат кылат. Флюгердин жебеси, ал бекитилген окто эркин айлана алат. Шамал кайсы тараптан соксо, жебе шамалдын багыты боюнча багытталат. Эгерде шамал түндүктөн түштүккө карай соксо, анда түндүк шамалы деп аталат. Эгерде түштүк чыгыштан соксо, анда түштүк чыгыш шамалы деп аталат. Флюгерди үйдүн чатырына же жерден 10 метр бийиктикке орнотсо болот. Термометр бир нерсеге колубузду тийгизип, анын жылуу же муздак экенин билебиз. Нерселердин жылуу же муздак экендиги алардын температурасы менен аныкталат. Нерсенин температурасы жөнүндө түшүнүктү биздин сезүү органдарыбыз так бере албайт. Абанын, суунун, топурактын, адамдын денесинин жана башкалардын температурасын билүү үчүн термометрди колдонобуз. Температуралык шкаланы биринчи жолу 1742 жылы швед окумуштуу астроному жана физиги Андерс Сельский сунуш кылган. Ал үчүн Сельский түтүктүн учун эрип жаткан музга салган. Андагы сымаптын же спирттин токтогон жеринен 0 цифрасы менен белгилеген. Андан кийин түтүктүн учун кайнаган сууга салганда суюктук түтүк боюнча жогору көтөрүлүп, кайсы бир жерге токтогон. Ал чекитти 100 цифрасы менен белгилеген. 0-дөн 100гө чейинки аралыкты 100 бөлүккө бөлгөн. Ар бир бөлүктү 1 градус деп атаган. Градус латын сөзү бизге кадам дегенди билгизет. Термометрди туура пайдалануу үчүн төмөнкү эрежени эске тутуу керек. 0-дөн жогорку кеткен шкаланын бөлүктөрү жылуулукту көрсөтөт. Жылдыздуу асманга байкоо жүргүзүү. Адам түнкү асмандан эмнелерди көрөт? Нормалдуу деп эсептелген көздүн жардамы менен биз асмандан 6000ге жакын жылдызды, 5 планетаны, Меркурий, Чолпон, Марс, Юпитер, Сатурн планеталардын спутниктерин, саманчынын жолун көрө алабыз. Үйгө тапшырма.
Китебиңердин 28 бетиндеги таблицаны дептерибизге толтурабыз. Саламатта калгыла, көңүл бурганыңарга рахмат.